Assalamu алейкум достор, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Бүгүн аябагандай даамдуу, көрүктүү болгон толтурулган калемпирлерди даярдайбыз. Жасалышы эң эле жөнөкөй. Алгач 150 граммдай күрүчтү таза жууп, үстүнө кайнаган сууну куюп, 10 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ал эми күрүчүбүз даяр болгончо бизге толтурмасына 500 граммдай тартылган эт керек. Мен уйдун этин алдым. Бир аз майлуураак болсо албетте даамдуу болот. 2 дана пиязды майда туурап кошобуз. Жана күрүчтүн суусун төгүп, бардык күрүчтү салып, кааласаңыз көк чөптөрдөн кошуп койсоңуз болот. Мен кинза чөбүн коштум. Эгер кинза чөбүн жактырбасаңыз, анда петрушка же укроп деле кошсоңуз болот. Татымалдардан жарым аш кашыктан көбүрөөк бир аз туз коштум. Жарым чай кашык кара мурч, 1 аш кашык кызыл таттуу калемпир кошобуз. Жана 1 чай кашык кургатылган сарымсакты кошуп, 3-4 аш кашык өсүмдүк майын куюп, бардыгын жакшылап аралаштырабыз. Ошо менен толтурмабыз даяр болот. Бул жасап алган толтурмабыз бул жол менен орточо көлөмдөгү 10 калемпирге жетет. 5 кызыл, 5 жашыл калемпирдин ортосун тазалап алдым. Эми өтө тыгыз кылып толтурбастан бир аз бошураак кылып бардык калемпирге толтурмабызды салып алабыз. Эми бул калемпирлерди бышыруу үчүн даамдуу кылып шорпосун даярдап алабыз. Ал үчүн казанга бир аз өсүмдүк майын куюп, жакшылап ысытып, 2 дана сабизди майдараак кылып чарчытып оройбуз дагы, жакшылап кызарта кууруп алабыз. Ошондой эле пиязды дагы чарчы туурап, сабиз менен чогуу жакшылап кызарта кууруп алабыз. Андан кийин 3-4 дана кызанакты дагы майдараак туурап кошуп, күчтүү отто кууруй беребиз. Канчалык көбүрөөк куурусак, ошончолук даамдуу болот тамагыбыз. Андан кийин гана ортосуна 1 аш кашык томат пастасын кошуп, томаттын кыйгылдаамы кетиш үчүн дагы 2-3 мүнөттөй кууруп алабыз. Эми татымалдарды кошсок болот. Бул жерде көбүрөөк кызанак кошулгандыктан 1 аш кашыктай кум шекер кошобуз. Жакшылап аралаштырып, алгач жарым аш кашыктай туз коштум. Аягында даамдап көрүп, эгер керек болсо дагы кошуп коебуз. Кара мурч, кызыл таттуу калемпир, ошондой эле кургатылган сарымсак коштум. Кааласаңыз өзүңүзгө жаккан дагы башка татымалдарды кошсоңуз болот. Бардыгын жакшылап аралаштырып, эми үстүнө сууну куябыз. Суусу кайнап чыккандан кийин толтурулган калемпирлердин бардыгын салып, керек болсо үстүнө дагы бир аз суу кошуп, ортоңку отто 40 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Бышаарына 10 мүнөт калганда калемпирдин кесиндилерин, ошондой эле бир тишче сарымсакты майда туурап кошуп, дагы 10 мүнөттөй кайнатып бышырып алабыз. Андан кийин кааласаңыз көк чөптөрдөн көбүрөөк кошсоңуз абдан жакшы болот. Мен укроп жана петрушканы коштум.
көк чөптөрдү салып дагы 5 мүнөттөй кайнатабыз. Андан кийин тамагыбызды бере берсек болот. Достор, мына ушундай көрктүү, даамдуу, витаминге бай тамактарды жайкысын көбүрөөк жасап турсак абдан сонун болот. Андыктан сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Ал эми менин видеом жакса, пайдалуу болгон болсо, лайк басканды унутпаңыздар. Ошондой эле суроолор, сунуштар болсо комментарийге жазыңыздар. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.